Фуркаттын центрине жакын эле жерде жайгашкан барыңыздар эле билген Алиханов көчөдө жеринин аянты 5 соток болгон, таза суусу бар, свети бар, ушул үй сатылат тугандар. Бул үй барыңыздарга жагат, көчөлөрү асфальт, шаарга 15 мүнөттө жетип каласыздар, кызыл китептүү. Машинага 2 квартирага дагы алмашуу жолдору бар, ошону жакшылап айтып коет атат. Мен турган жер Фуркаттагы Алиханов көчөсү. Барыңыздар, билип калдыңыздар уже. Фуркат круговойдон Мады тарапка 500 метр жүрөсүздөр. Ошолай трассасы бул жак. Оң тарапта Алиханов көчөсү. Ал жакта жазылып турат. И Алиханов көчөсүнө киресиздер. Такансы асфальт болгон. Где-то 1-1,5 километр чыгып барсаңыздар, ушул көчөнүн эле оң тарабында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Жери 5 соток, кызыл китеби бар, документи бардыгы жайында. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, таза суу бар, Алиханов көчөсүн билесиздер. Свет бар, көчөлөр асфальт. Шаарга 15 мүнөттө жөн эле кирип барасыздар. Шаарга жакын деп үйлөр азыр тез сатылып атат, андыктан аракетти кылыңыздар. Так, бул жакта азыр кичинекей калиткасы үйгө кире турган. И бул жак болсо бизнес-магазин, бизнес-помещение. Продуктовый магазин ачып койсоңуздар дагы кошумча жумуш кылып турасыздар үйдө. Мына жак болсо эң негизги кирүүчү варата үйгө. Үй нак акчага сатылат. Же болбосо квартирага дагы алмашуу жолдору бар экен. Ошону дагы жакшылап айтып кой деп эси суранды. Түшүндүңүздөр, туугандар. Эми жүрүңүздөр. Үйгө кирип сиздерге кенен информация берейин. Лайктан басып, туган урук, дос, жар, группа, бүт бардык тарапка тааныштарыңыздарга жиберип коюңуздар. Ушул видеонун ссылкасынчы алар дагы кирип көрүшсүн. Так, өйдө тарабы навес. Бул жагы шагыл. Машина жөн эле кенен кирет. Кенен экен. Үй жакшы качестводо салынган, мындай эптемей салынган эмес. Аракетти кылган адам гана алып, Кудай буйруса бүт көрүп кирип жашайт. Үч тарабында тең кошуналары бар, чек аралары такталган, бардыгы сонун. Үй действительно чоң, туугандар. Г формасында түшкөн, 2 кабаттуу, бышкан кирпич, сесмопоиз колонна бүт бардыгы орнотулган. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита ташталган. Черный потолок болгон, крыша жабылган, суу түтүшөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Телефондо бүтө турган иш эмес. Үй жаккан болсо, акчасы туура келген болсо, келип көрүп кетесиздер. Жери тегиз. Кызыл китептүү. Сразу госрегистрден Кудай буйруса закон түрүндө өткөрүп эси берет. Жүрүңүздөр. Азыр сиздерге үйдү көргөзүп берейин. Азыр барыңыздарга үй кызык да, ичи кандай экен, планировкалары кандай экен деп. Анан чыгып калган информацияларын көргөзөм. Азыр эми үйдүн сыртында кошумча курулуштары деле жок, сөзүн ачыгычы. Көчөттөр эгилген болгону ошол. Зато кийин каалагандай өзүңүздөр жайланышып аласыздар. Эми бирөөнүн кылганы бирөөгө жакпайт дегендей. Туруп тургула эле, мен азыр кухня жактан кирип алдым. Мына, эң негизи кирүүчү эшик, жакшылап көңүл буруңуздар, мына ал жактан болот. Ушул жактан киргениңиздерде мына лестница 2-чи кабатка чыга турган. Так, мына ал жак болсо санузел экен. Санузелдин местосы болот деди. Электромонтаждары бүткөн, кумшубак болгон. Так, мына ал жагы биринчи комната ошондо. Бисмилла деп баштай берели. Бул биринчи комната болуп атат. И бул жака жүрүп келсек, экинчи комната. Бул жак негизи кирүүчү эшик. Жүрүңүздөр, азыр мына ал жакта көргөзүп берип коеюн сиздерге. Бул кухнянын эшиги. Демек, мына жер кухня болот. Түшүндүңүздөр, Так, бул болсо мен жана айткан кичинекей калитка, бул жака топка, отункана, көмүркана кылууластар. Эми ал жагы уже белгилүү эле. Жакшы. Эми бул жака өтөлүчү. Мына туугандар, дагы бир комната. Бардыгы сонун. Азыр мен сразу лестница менен экинчи этажга чыгайын деп атат элем, бирок мына ал жакта мен жана айткан бизнес помещение магазини бар. Ошону көргөзүп коеюн. Продуктовый магазин ачып койсоңуздар, рызкыны Кудай берет, адамдар кирип чыга берет, соода боло берет, туугандар. Ниетке жараша бардык нерсе. Соода болбойт деп ачпай койдуң, соода болбойт. Ниет жакшыбы, болду, Кудай буйруса рызкыны Кудай берет, соода боло берет. Кошумча жумушта эми, үйдө жатып сооданы кыла бересиздер. Кыздарыңыздар деле кыла берет сооданы. Так, экинчи этажга чыктым. Черный потолок болгон. Бул жак балкону. Мына ал жер бош орундук дагы бир. Мына ал жак дагы бир комната сыяктуу экен. Жакшы. Так. Бул жак дагы бир комната экен, туугандар. Өтө жакшы. Мына ал жак дагы бир комната экен, туугандар. Сонун. Ошондо жалпысынан 7 комнаталуу 2 кабаттуу үй болуп калат. Туугандар, колдон келишинче мына үй жөнүндө информация бердим.
Бул жак уже кошунаңыздар. Кошунаңыздардын ар жакта өзүнүн көчөсү бар. Бардыгы такталган сонун. Таза суу бар, свет бар, жери 5 соток, кызыл китептөө. Квартирага дагы алмашат. Албетте эле доплата кыласыздар. Машинаңыздар болгон болсо деле айтып көрөсүздөр. Эсине тыйын керек болгонуна байланыштуу эле сатка коюшум керек болуп атат деп айтты. Баасы $85,000, и кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт, түшүрүп берет. Содулашасыздар.